Я уже был здесь долларовый мультимиллионер. Я хочу об этом еще раз напомнить. Саналуу эле акчасы болгон, мисалы үчүн мен штабтын башчысы катары эсимде бар. Өтө кыйын болгон да ал. Башка досторунан, тааныштардан сурап жүргөн болчу. Бизди алдабай эле койсун. Алмазбек Атамбаевди анча акча эч качан болгон эмес. Эч качан болгон эмес. 2002 жылы дагы, 2013 жылы дагы андай акчасы жок болчу. Азыркы акчасы бул бардыгы коррупция жолу менен мына президенттик ыйгарым укуктарын туура эмес ыплас жолдор менен пайдаланып, ошончо байлык топтоду. Анан бир канча бир ксерокс кагаздарды берип койгону бул жетишсиз. Ар бир чиновник мыйзам боюнча декларация толтуруш керек. Ал декларацияда баарын тең так жазыш керек. Эгерде туура эмес, баягы достоверный эмес маалыматтарды жаза турган болсо, анда сөзсүз түрдө мыйзам алдында ар бир жаран, в том числе Атамбаевди жооп бериш керек. Bir президент келип атып кетсе, bir президент келип сатып кетти. Карызга матырып кетти. Бала чакабыздан бери. Анан эми ушу балдардын аркасынан ушундай кылган элдерди жазага тартыңыз. Жазага тартыңыз. Биз ошону сурайбыз сизден. Биздин балдардын өлүмү менен, каны менен кечип келип, кайра биздин өлкөнү ушундай акыбалга келтирген кишилердин баарын жазага тартыңыз деп суранып келем.